Пайгамбар алейхиссалам айтты, силердин артыңардан сабыр кыла турган күндөр келет dedi. Ошол күндөрү сабыр кылган чокту колуна кармагандай dedi. Чок өчүп каласа ошону мындай кылып апалап үйлөп ушинтип көтөрүп жүрөсүң, чок өчүп калбасын деп, колуң күйүп калат болбосо. Ошол чокту кармагандай күн келет dedi. Ошол убактагы адамдардын, бир адамдын амалы ошондой амал кылган 50 адамдын амалына туура келет сообуна dedi. Дегенде айтышты, я Расулаллах, ажру 50 минхум, ошол өздөрүндөгү 50 адам дегенде ажру 50 минкум, жок, силерден 50 адам dedi. Пайгамбардын убагында зына кылбасаң, бир соопка ээ болдуң, сактансаң. А биз азыр зына кылам десең, көчөдө бардыгы таяр турат. Бирок ушул убакта процент албайм, сүткөрлүк кылбайм, адалдан иш кылам деген адамга адалдан иш кылган сахабалардын 50-сүнүн соогун азыр бере турган. Анткени азыр фитна чыккан заман.